Азыр эки колу да кийметилип, эки колунан айрылды, ажырады. Жаман акыбалда. Бир мен, бир Кудай өзү да билет да, ушул кандай кыйналып баланын жанында обязательно бирөөлөр болуш керек да. Анан ойлодук, булардын эмесин алсын депчи, өзүнүн жазасын. Азыр булар бизге операция жазып эметип атышат, макул болбой. 3 жылдан берген эмесинчи. Бирок деген азыр эми көрөбүз азыр сотто да азыр башталып эметип атабыз. Бул жазасыз калбаш керек. Менин балам болбосо башка бирөөнүн баласы да боло билет даярда. Буйруса ойлойм ошо протези болсо депчи. Азыр колдору дагы жакшы эмете элек, протезге эметкенге дагы эрте деп ойлойм да. Азыр баягында келип алып кетишкен ченекчи, алып кеткенде анда бул колу деген мындай шишип турганда, анан мен кайра баргам 1 ай өткөндөн кийин, ал кол кайра арыктап кетти да. А протези бир эле жолу жасалат да. Андан кийин ал кол кайра бир арыктап, бир семирип эметип атат. Ошон үчүн бир калпка келип, өзү жакшы бир эмеге келсе, биз 30-август эмеде эле декабрда эле чыктык. Дагы больницаданчы, военный госпиталдан 5 ай жаттык да, ошо эме менен больница менен чогуу. Ошол эки чыкса, азыр кичине өзүнө келсе бала, андан кийин ошол эки эмелерин баштайт элек да, протезинчи. Ушул арадан 22-23 жыл өтсө дагы ушул жерде мындай коопсуздук аракети болбогону мени өкүндүрөт да. Ошол окуя болгон, бир адам эки колунан айрылган, жаш бала, 12 жаштагы бала. Анан ошол окуя ушунча арадан көп жыл өткөндөн кийин кайра кайталанып атпайбы? Анан ошого мындай бир жоопкерчиликсиз мамиле. Ошо аскер бөлүгүндө, ошон аскер бөлүгүнүн ичинде, ошондой эле аскер бөлүгүнүн ичинде болчу, дагы деле аскер бөлүгүнүн ичинде. Анан эми кылмыш жоопкерчилигинен качкандын айласы кылып, бул биздин балансыбызда эмес дейт. Эми балансында эмес болсо эле, бирок бөлүктүн ичинде эмнеге турат бул жерде биздин балансыбызда эмес деп сурап койгон киши жок. Аны тосуп койгон киши жок. Анан биз жоопкерчилигибиз жок, биздин балансыбызда болбосо дегендей эле мына негиз менен эле мындай биз жоопкер, бизди туура эмес жоопко тартып атат деп атышат да. Анан кийин майыл сууда тиги соттолуучу экөөнүн тең үйлүү жайлуу экенин эске алып, анан эми мурун сот жообуна тартылган эмес экен, ошол жагын эске алып, эми шалаакылык да бул жерде мындай ойлонбой атайын жасаган жок деп, анан буларга шарттуу түрдө 3 жылдан неме жаза берген. Анан биз эми ошо менен эле макул болуп калганбыз. Эми 3 жылдан эми шарттуу түрдө болсо да, эми бала чакасынын жанында болсун, бала чакасын баксын дегендей. Анан кийин эми кайра өзүлөрү ошо соттолуучулар апелляция жазып атат. Эми апелляциясынын бир дагы негизи жок. Мисалы үчүн биз бул апелляцияда жазып атышат да, булар биздин аскер бөлүгүнүн балансында эмес депчи баягы шитти. Биз аны аскер бөлүгүнүн балансында деп талашып аткан жокпуз. Аскер бөлүгүнүн аймагында турат. Ошол тосулган эмес, ошого мындай кирсе болбойт. Бул жерде аябай чоң кубаттуулуктагы ток бар деген мындай белги жок, эскертме жок деген биз ошону айтып атабыз. Анан анын балансында бар деп эч ким талашкан жер жок. Анан экинчи жагынан бул бала ошол ошакка кирген убакта дейт, мына мас абалында экен деп мындай прям билгендей айтып атат да. Бул боюнча биз кылмыш адам укугун коргоо борбору атайын иликтөө жүргүздүк. Өзүбүздүн иликтөөбүздө али булар мындай шилтеме жасап аткан Толубаев Кайрат Жаныбекович деген Майыл суу шаардык поликлиниканын жетекчиси менен мен өзүм сүйлөштүм. Ал айтып атат, бала келгенде өтө оор абалда болчу. Өтө шоковой состояние, андан биз кан ала алган эмеспиз, бирок трубка үйлөткөнбүз, таза чыккан деп. Мына азыр кылмыш ишинин 1-томунун 9-чу бетинде турат. Ошол протокол түзүшкөн экен врачтарчы. Мас болгон эмес, алкоголь же болбосо башка бир наркотикалык зат колдонгон эмес деген көрсөтмөсүн мына мен азыр карадым да. Мен атайын ошондон кыжалаттанып, ошондой бир адвокаты мына эртең менен мени чакырып алып, биздин колубузда дейт, турат ошол бул ушундай алкоголь ичкен экен деп, андан көрө силер азыр встречный жазып бергиле деп ошентип шантаж кылып атат да. Уже бул иш шантаж кылып өтүп атат да. Анан кийин мындан башка дагы азыр токтотулган, убактылуу токтотулган иш бар. Бул бала эмнеге кирген ал жаккачы? Ал жакка жез алайын деп кирген. Жез алганга сержант булардын взводуна 10 000 сом салык салган. Эртең мененге чейин 10 000 сом таап бересиңер мага деп. Анан ошону каяктан алышын билбестен, апасынын акыбалын билип туруп, анан ошол жерде мындай бир ташталгандай, иштебегендей турган шиттен ошондон барып жезди алып тигиге берсем сатып ошо 500 сомдон кутулайын деген
неме менен кирип атпайбы балачы. Бул жерде бир гана анын ал бала мындай ойлонбостон кирип анын өзүнө өзү кылды эмес, аны ошол кадамга түрткү болуп атат.